жаратканга жакын экен. Айт майрамы асыл экен, курма чалсаң кутуласың, балелерден башың эсен. Орозо айт мусулмандардын диний майрамы. Орозо аяктагандан кийин өткөрүлөт. Жылына Рамазан айында 12 жаштан жогору мусулмандар 30 күн орозо кармоого парз делинет. Орозонун акыркы күнү ай башы аталып, ар бир үйдө борсок бышырылып, арбактарга Куран түшүрүлүп, кайыр садака берилет. Эртеси орозо айт майрамы башталат. Күн жаңы чыкканда эркектер жакшы кийим кийип, айт намазга жыгылганы барышат. Намазга келгендер садака деп акча ташташат. Намаздан кийин жаш өзгөчөлүгүнө жараша топ-топко бөлүнүп алышып, Кыдыр ата үйлөргө кирип айтташат. Ар бир үйдөн даамоз тийишип, өлгөндөргө Куран түшүрүшөт. Чындыгында орозо айт айылда өз жөрөлгөлөрү менен кызыктуу жана таасирлүү өтөт. Ал эми төгөрөктүн төрт бурчунда жашаган мусулман бир туугандар кандай майрамдашат деген суроо кызык болсо керек. Америкада жашаган мусулман бир туугандар бул күнү эл көп чогулган ачык жайларды белгилешип чогулуп айт намазын окушат. Айт намаздан кийин чакырылган үйдө майрамдык дасторконго отурушат. Бул күнү балдар ата-энесинен белек алышат. Таттуу тарапа, түрлүү даа менен бири-бирин сыйлашат. Дал ушул күнү садака чогултулуп, муктаждарга таратылат. Башка мусулман өлкөлөрүндөгүдөй эле Египетте да Ид аль-Фитр 3 күн майрамдалат. Айт намаздан кийин эркектер үйүнө кайтып, үй бүлөсүн, жакындарын куттукташат. Туугандар, достору, жакшы сыналаштар бул күнү бири-бирине белек, таттууларды тартуулашат. Майрамдык дасторкондогу негизги даам балык болот. Бул өлкөнүн жашоочулары өзгөчө даярданып, үйлөрүн кооздоп, конок чакырышат. Адатта айт намаздан кайткандан кийин үй бүлө мүчөлөрү бир дасторконго чогулуп, балдар улуулардан салт болуп калгандай белек алышат. Кайрымдуулук иштери арбын аткарылат. Түркияда орозо айт шекер байрам деп өзгөчө аталат. Бул майрамда баклава, лукум, шоколад сыяктуу таттуулардын көп түрүн даярдашат. Майрам түрк салтынын негизинде өткөрүлөт. Өзлөрү белгилегендей жаңы, жасалгалуу байрамдык кийим кийишет. Көзү өтүп кеткендердин күмбөзүнө барып, Куран окуп келген да жөрөлгө унутулбайт. Германиянын кичинекей шаары Лейпцигде жергиликтүү мусулмандар таң эрте айт намазга чогулушат. Андан кийин кыдырып, чай ичишет, бири-бирин чакырып айылчалашат. Кайрымдуулук багытында уюштурулган мекеме борборлор лагерь, интернатта жашагандарга азык-түлүк жеткиришет. Азиянын чыгыш өлкөлөрүндө да орозо айт же Ид аль-Фитр 3 күнгө уланып, айткан мурунку түндө Чанд Раат ай түнү деп аташат. Дүкөн кыдырып, белек тандоо, жаңы кийим сатып алуу түйшүгү майрамдык даярдык менен бааланат. Майрамдык жөрөлгө боюнча айрымдар буту колун хына менен боеп, билегине ачык түстөгү билерик салынышат. Индияда мусулмандар бул күнү Ид мубарак деп саламдашат. Бул өлкөлөрдө да майрамдык дасторкондо сөзсүз вермишель, сүт жана кактарга даярдалган сиваян таттуусу болот. Айтыңыз марек, куттуу болсун.